Assalamu alaikum. Biz ağalardan үйрөнгөн боюнча, шарптуу дарылоо боюнча өзүбүздүн кичине методдор менен силерге бөлүшүп койсок, Кыргызстанда шарп өтө күч алып атат. Ону идишке почти толтуруу эле эмес, толтуруп жарыктырактан көрө кылып саласыңар, тузду. Балык майдан куясыңар. Бир селый йод куясыңар. Любой йод боло берет, йодду куясыңар. Андан кийин мону куясыңар. Аны аралаштырсаңар, густой болуп да, густой болуп, моундай болуп калат, густой болуп көрүнүп атабы, ушундай болуп калат. Андан кийин колго перчатканы кийип алып, балдын оозун ышкасаңар, сонун болот. 4-5 күндө Кудай кааласа жакшы болуп кетет. Результаты жакшы экен, мен кылып көрдүм. Катырып баштайт экен, катырып. Ошо катырган жерди дагы кайра бир кырып ушу менен тазалап койсоңор, сакай баштаган жердин ушу менен дагы бир болду, сонун болуп калат. Анан буту боюнча, бутуна жылуу суу менен жууп туруп эле могудан чача берип эле. Карп деп коет го. Машинага иштетчү. Карптын чачасыңар бутуна бул. Буну чачкандан кийин алтын күркүрт деп коет бизде. Алтын күркүрттү билесиңерби, билбейсиңерби? Ушудан бутуна сээп койсоңор, буюрса жакшы болуп кетет. Ами эмчегине болсо, эмчегине эмне кылып аттык? Жана көк спрей бар го. Ошодон эле чачып койдук. Вазелин деп туруп көк спрейден чачып койсоңор, чим спрейден ошол жакшы болот экен.